Евразиялық экономикалық биримдикке киргенден кийин Кыргыз Республикасы келишимге кол коюлуп, Россия Федерациясынан каражат бөлүнүп, ошо негизинде 11 чегара объекти салынды. Бул тышкы чегарада. Бул тышкы чегара деп кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек, кыргыз-кытай участкасы. 11 тең бүткөн. Былтыркы жылы 4 объекти ачып тапшырдык. Экоосунда президентибиз Сооронбай Жээнбеков өзү катышкан. Шамалсайда Араман чегара заставаларынын жаңы комплекстерин ачканда. Андан сырткары Газпром Улуто 2 чегара заставасын ачканбыз. Ал эми быйылкы жылы бул толугу менен бүткөн дагы 7 объект ачабыз. Баткенде бүгүн буюрса 3 объект ачылып жатат. Бул Орто Боз чегара заставасы. Мына өзүңөр катышып отурасыңар. Мындан кийин Достук чегара заставасына барабыз. Ал жерде дагы ушундай комплекс толугу менен бүткөн. Ал жердин ачылышы болот. Андан сырткары үчүнчүсү бул Баткен чегара отрядынын башкармалыгында Бөрү атайын чегара бөлүгү бар. Ошо бөлүмчөнүн казармасы. Казармасында да толук баардык шарттары менен даяр болгон. Анын ачылышында болобуз. Бул чегара объектилеринин салынышы бул чегара коопсуздугун бекемдөөгө багытталган.